Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Alğaç Allah Ta'alaga makbullar olsun. Peygamberimiz Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar olsun. Biz en birinci bileyli, biz kaysı jaktan gelgenibizdi bileyli. Adam balası üç nerseni biliyorsa şart. En birinciden. Birinci kaysı jaktan gelgenin. Biz kaysı jaktan gelgenibizdi bilişimiz gerek. İkincisi, emne maksatta geldik. Yaşap atpayızbı? Görüp atabız. 60 yaş yaşagan var. 50 yaş yaşagan var. Oşonda öyle batale ölüp kalganlar dagı бар да, турабы? Ошо өлгөнгө чейин biz бул дүйнөгө эмне максатта келдик. Экинчи ушул. Үчүнчүсү болсо biz өлгөндөн кийин кайра кайсыл жакка барабыз деген нерсени билишибиз керек. Балдар түшүнүктүү болуу үчүн кайталап коем. Эң биринчи biz кайсыл жактан келдик, эмне максатта келдик, өлгөндөн кийин кайсыл жакка барабыз. Ушул 3 суроого biz жооп тапсак, биздин жүрөгүбүзгө бакыт келет. Жүрөгүбүзгө тынчтык келет. Эң биринчи biz билейли. Biz кайсыл жактан келдик? Biz Allah тараптан келдик бул дүйнөгө. Allah бизди жаратты. Биринчи суроого жооп табылдыбы? Bizdi Allah жаратты. Эми bizdi жараткан Аллах Таала өзү кандай зат? Турабы? Билебиз, күчтүү зат. Билебиз, жалгыз зат. Аллах Тааланын кандай зат экенин биз жүрөгүбүз менен сезип билсек, ошол учурда Аллах Таалага биз чырайлуу, жакшынакай ибадат кылабыз. Биз билебиз, баяндарды укканда, мондай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен деп билебиз. Бирок жашоого келгенде, тажрыйбага келгенде, тамек тартып коебуз, насыбай атып коебуз, дидапшена кылып коебуз, курук кылып коебуз, стема кылып коебуз, жалган сүйлөп коебуз, планета деп коебуз, крыша деп коебуз. Турабы? Билебиз, бизди Аллах Таала жараткан. Аллах Таала жаратканын билебиз. Бирок жашоого келгенде Кудайдын жаратканын биз унутуп коебуз да. Жашоого келгенде тым эле сен өзүң жаралып алгандай жашап каласың да. Мен айтайын балдар. Аллах Таала Куранда айтат: "Хуликал инсана даифа." Аллах Таала адам баласын алсыз кылып жараткан. Адам баласы алсыз болуп жаралынган. Канча батыр болсоң дагы, канча күчтүү болсоң дагы, бир сөз менен далилдеп берейинби? Грипп болуп калсаң, ичинекей оору, турабы? Же ичиң ооруп калса, же бутуң астына бир тикенек кирип калса, эмне болосуң? Өтө алсыз болуп каласың. Ошол бутуңдун астына тикенекти чыгармайын. Көзүңө түшкөн чаң түшүп калса, ошол чаңды чыгармайын. Грипп болсоң айыкпайын, сен эч нерсе кылгың келбейт, даже тамак дагы жей албай каласың да. Алсыз экенбизби? Алсыз экенибизди моюнга алабызбы? Кудуреттүү зат ким? Бизди жараткан Аллах Таала. Көрдүңөрбү? Элхамдулиллахи роббил аламин. Бүтүндөй бизди жараткан, ааламды жараткан, ата-энебизди, бизге чейинки болгон канча инсандар болбосун, бардыгын жараткан Аллах Таалага мактоо болсун. Ошол зат бизди жаратты. Бул дүйнөгө келишибизге ошол зат бизди жаратты. Ал зат кандай зат десе, Ар-Рахманир Рахим, мээримдүү жана ырайымдуу болгон зат. Биздин Кудайыбыз. Мына ошол мээримдүү, ырайымдуу болгон зат силер менен бизди жаратты бул дүйнөгө. Ал эми эмне максатта жаратты? Экинчи суроо. Каяктан келдик биз билдик? Алла жаратты. Эмне максатта жаратты бизди? Келген максатыбыз эмне? Үй салышпы? Кымбат машина алышпы? Же Криштиану Роналдо, Месси деп авторитет жогултушпу? Бул дүйнөдө миллионер президент болуп кетишпи? Негизги максатыбыз жалгыз Аллах Тааланы ыраазы кылып кетиш. Эгерде бизден Аллах Таала ыраазы болсо, бизге ошол жетиштүү балдар. Эгерде бизден Аллах Таала наразы болсо, ошол сенин бактысыздыгың ошол. Кудайды ыраазы кылып кетүү биздин биринчи максатыбыз. Ал эми Аллах Таала бизди эмне максатта жаратты? Табарак сүрөсүндө айтат: "Лияблуакум айюкум ахсану амала." Силердин кайсы бирөөңөр Кудай Таалага жакшыраак ибадат кылууңар үчүн
мен силерди бул дүйнөгө жараттым дейт. Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратпай эле рух аламынан эле сен бейиштиксиң, сен тозокулуксуң, сен бул дүйнөгө жаралсаң сен аны зына кылмаксың, сен араккор болмоксуң, сен жалганчы болмоксуң, ууру болмоксуң деп күнөөкөрлөр тозокко тыгып, ал эми бул дүйнөдө жакшы ибадат кылгандарды, силердей медресе окугандарды, Куран окугандарды, силер деген нормаль жашамаксыңар. Силер дегенде Кудайдан коркуп, жакшынакай, уяттуу, ыймандуу болуп жашайт элеңер. Кой силерди мен бейишке киргизейин деп, ошол жактан эле бейишке киргизип койсо болот эле. Бирок Аллах Таала андай кылып койсо, адам баласы айтат экен да. Жок. Аллах Таала адилетсиздик кылып койду. Эгерде мен жаралганда, балким мен жакшы амал кылат элем. Тозокко киргизип койгон адам айтат экен да. Балким мен жакшы амал кылат элем. Аллах Таала адилетсиздик кылып мени тозокко салып койду деп айтат экенбиз. Ошон үчүн Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратты. Өзүбүздүн кылган амалдарыбыз эртең кыямат Алланын астына барганда бизге далил болуп берет да. Колуң менен урурлук кылгансың, бирөөнү ургансың, сокконсуң, бирөөгө зулум кылгансың, ал сенен алсыз болгон, ал сенен кичинекей болгон, сен ага характерин көргөзгөнсүң, күчүн көргөзгөнсүң, кичине уруп койгонсуң, кичине согуп койгонсуң. Сен өзүң колуң ага кыяматтын далил болуп берет сага. Мына ошол өзүңнүн жасаган амалыңды бул дүйнөдө, тиги дүйнөгө барганда өзүңө далил болуш үчүн Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратып койду балдар. Темага кайтсак, негизги биздин жаралган максатыбыз Кудайдын ыраазылыгын табуу. Аллах Таала бизди эмне максатта жаратты? Кайсыл бир инсан Аллах Таалага чырайлуу ибадат кылуусун далилдеш үчүн Аллах Таала бизди бул дүйнөгө жаратты.